Сабира Момункулованын Нылды айылында жашаганына 40 жылга чукулдап калды. Айылга келген күндөн бери таза суу көйгөйүн тартып келет. Кудуктан көпчүлүк учурда суу чыкпай калгандыктан өзөндөгү суудан ичүүгө аргасыз болушат. Бирок өзөндөгү суу ден соолуктарына өтө зыян экендигин айтат каарманыбыз. Суу көйгөйү ушунчалык начар да. Эми азыр кышкы, күзгү убакта бир аз чыгып атат суулар. Анан кышында да чыкпай калат. Көбүнчө моторлор күйүп кетет, көтөрө албай. Насостору күйүп кетет. Ошол менен анан жайында болсо таптак эле суунун деңгээли түшүп кетип чыкпай калат да. Суусуз калабыз. Жалаң суу көйгөйү менен келатабыз. Мына биздики дагы жакшы, этек көчөнүн этегинде саркын суулар келе берип азыр чыгып атат. Өйдө жакта уже түшкө чейин эле суу жок болуп калат. Өтө кыйын да биздин абалыбыз. Таза суу көйгөйүнөн тажаган Нылды айылынын эли маселебиз эртерээк чечилсе дешет. Жергиликтүү бийликтин булактан таза суу тарттыруу демилгесин колдоого алышууда. Жарылгандар болот, электричество, мотор деген күйүп калгандар болот. Ушу жылмаалы иштебей калган күндөр болот да. Самочок менен алып келсек деп балдар инициатива көтөргөн да. Эптеп бүтүрүп, сметасын бүтүрүп эми ишке киргизгенге ушу каражат жагынан кыйналышып атат да. Ошону иштетип берсе көп айылга жакшы нерсе болор эле да. Пайдасынан дагы көйгөйү көп болгон ичүүчү суунун түтүктөрү тез жарылгандыктан көпчүлүк учурда оңдоого муктаж болушат. Муну менен катар моторду иштетүүгө кеткен электр энергиясынын чыгымдары дагы аз эмес. Мотор ошо өйдө соргондон кийин ылдый түртпөйт. Кайра өйдө 1,5 километр өйдө түртөт резервуарга. Ошондо моторго күч келип, моторубуз бат-бат эле күйө берет. Мотордон чыккан биздеги турбада 63-түк турба менен кетет да суучу. 63-түк турбабыз болсо, ошо суунун давлениясын көтөрө албай, улам эле жарыла берет ал турбачы. Бузулганда биз бир жума, бир айлап суу ичпей калабыз айылдан. Ичүүчү таза суу көйгөйүн чечүү максатында айылдан 7 километр алыстыктагы булактан таза суу тарттыруу демилгеси көтөрүлгөн. Мындан улам жергиликтүү бийлик Талас облустук өнүктүрүү фондуна долбоор жазып кайрылышкан. 75-тик турба менен келе турган суу бар экен да, самотек болуп келет да айылгачы. Ал болсо 7,5 километр болот. Ал 7,5 километрге биздин акча каражатыбыз жетпейт. Өзүнүн айыл өкмөт баа дотацияда отургандан кийин анчалык акча жок бизде. Сметасын түздүк эле 11 миллион акча болду да. Ошол 11 миллион акчаны энди сметасы менен долбоор жазып кайрылып атканбыз. Кудай буйрса ошобуз өтүп калса, ошол үмүттөбүз энди Кудай буйрса ошол самотегибиз келип калса, айылга суу кенен жетип калат. Таза суу менен камсыз болуп калабыз. Нылды айылынын калкынын саны 748 адамды түзөт, 168 түтүнгө бөлүнгөн. Таза суу үчүн Нылды айылынын калкы 18 сомдон төлөшөт. Айжамал Байырбек кызы, Байжан Мербеков, Манас району.